Июлдагы Жуңго Шинжаң Такламакан чөл жээги кызыл гүл боткосун жасоонун эң жакшы мезгилине кирди. Караңыз, бул жөрөлгөлүү арга аркылуу жасалган кызыл гүл боткосу ак шекер гана кошуп, күн нуруна бир ай койгондон кийин анан жесе болот. Бул жер Аман-Нысанын кызыл гүл айдоосу. Азыр температура 40 Цельсий градуска жетсе да, бирок бул гүлдөр жашоо күчүнө толгон. Майдагы көктөө салыштырмасы 85%дан ашты. Бул биздин жакшы эгип, жакшы барбай иштаганыбызды түшүндүрөт. Ал эми бул жашоо күчү оргуп турган Кызыл гүл деңизинин 3 жыл мурда какыр чөл экенин ким элестете алат? 2024 жыл ноябрда Такламакан чөл жээгин бөгөө курулушу соңку чечүүчү мезгилине кирген. Ал эми Керия Оданы соңку жалгоо район чөлкөмүн 100 000 түп чөл кызыл гүл эгүүгө калтырган. Ошондон улам 3046 километр жашыл улуу коргон бүт линияда жалганган. Бул жоңголуктарга таан романтика. Кезинде кызыл гүл көктөбөй калабы деп өтө кабатырланганмын. Иш жүзүндө чөлдө кызыл гүл жетиштирүү куру сөз эмес. Чөл жээгинде экологиялык калкан куруу үчүн чөлдү жөнгө салуудагы чымыркануулар эзелден токтоп калган жок. Жуңгонун байланыштуу тармактары Хотен аймагы жана Керия Оодандык өкмөт менен чогуу Гумбороон чабуулу эң оор кыштактардын сыртына алды менен Сөксөөл сыяктуу кургакчылыкка байымдуу чөлдү бекемдөө жөндөмү күчтүү эгиндерди коргонуу линиясы катары эгип, артынан чөл кызыл гүлүн чөл деңизине терең тамыр тарттырды. Азыр экологиялык сактанып коргоо менен экономика нарк шартын тең дайындаган жашыл калкан алгачкы кадамда калыптанды. Бирок канткенде шамалдан сактанып чөлдү бекемдөө менен бирге дагы кыштак тургундарын пайдага ээ кылууга болот деген маселе алы да чечүүгө муктаж. Өкмөттүн толуктама жардам акча бере турганын уктук. 1 гектарга 22 500 юан берет экен. Жуңго өкмөтүнүн маалында чыгарган саясаты кыштак тургундарынын кайгысын чечти. Аман-Нысанын ишенчи элеп ашып, кайраттанып иштеп, 1,3 гектар чөл айдоосун көтөрө алды. Бирок гүл ачылуунун алдында кыштак тургундары ачылууну басаңдатуу буйругун тапшырып алды. Бул эмне үчүн? Биринчи жылы гүл ачтырбайбыз. Анткени гүл ачуу мезгилинде ал тамыр тартпайт. Биринчи жылы гүл башын сөзсүз кыркып таштоо керек. Ушундай барбай иштаганда анан 3-чү жылкы түшүм мөлчөрүнө кепилдик кылууга болот. 1 гектар жердин түшүм мөлчөрү кеминде 4500 килограммга жетет. 1 килограммын бул жолу орточо 12 юан эл акчасы боюнча эсептегенде 1 гектар жерден 60 000 юан эл акчасынан ашуун киреше табууга болот. Кызыл гүлдү чөлдө чыныгы тамырлатабыз десек, башкы биринчи жылы сөзсүз таш жүрөк болуп, гүл башын кыркып таштоо керек. Техник Абдумежит Матурсундун сөзү боюнча айтканда, бодо төлөбөсөң ийгиликке жетпейсиң. Техниктердин бир кадамдан жетектөөсү менен былтыр ноябрда Аман-Нысан менен кыштак тургундары чөлдөгү 26,67 гектар жерге кызыл гүл эгип, азыр 80% чөлдө тамыр тартты. Азыр бул жак аябай ысык. Биз биргелки тамчылатып сугатуу түтүгүн тарттык. Суу болсо эле кызыл гүл соолуп калбайт. Техниктердин талабы боюнча биз ушундай барбай иштасак 90%дан көбү айныды. Чөлдү жөнгө салуу курулушунун токтоосуз жылыштатылуусуна ээрчи, мурдагы какыр чөл жашылдан тон жамынып, кызыл гүл эгүүгө мүмкүнчүлүк жаралды. Аман-Нысанын 1,3 гектар сынак айдоосундагы эгүү сынагы ийгиликтүү болгондон, бүт кыштакта 26,67 гектар жерге көлөмдөштүрүп эгүү, андан бүгүнкү күндөгү бүт Оодандагы эгилүүсү 5400 гектарга жеткен гүл чарбасына чейин Шинжаң Керия Ооданы өзгөчө өнүгүү жолунда жүрдү. 3300 гектардан ашуун жердеги кызыл гүл мол түшүм мезгилине кирип, жылдык жашан гүл өндүрүш мөлчөрү 11 000 тоннага жетип, универсал өндүрүш наркы 200 миллион юан эл акчасынан артып, 5441 дыйкан үстүндөгү 15764 кыштак тургуну гүл менен байыды. Киши көңүлүн толкундаткан сан цифр артында Шинжаң Керия Ооданынын чөл кызыл гүл чарбасына болгон жайгаштыруусу жатат. 40 Цельсий градустук кайнаган жазда Шинжаң Шинхуа биоилим техникасынын изилдеп өнүктүрүү фермасынан кишини эликтирген гүл жыты аңкыды. Тажрыйбаканадагы техниктер ар бир тал чөл кызыл гүлүн катаң текшергенде сетернол, жирениол мөлчөр сандуу маалыматы чыгуусу менен дароо гүлгө карай бекитилген арналуу долбоору чыгарылды. Түрдүү кызыл гүл сапатынын окшобостугуна негиз өндүрүлгөн түшүмдөрүбүз дагы окшобойт. Буга окшош эбага ачылган кызыл гүлдөрдү ичкелеп бышыктап иштеп, ажарландыруу майы жана суу түшүмдөрүн өндүрөбүз. Бул түрдөгү түшүмдөрдөн чай түрлөрү жасалат. Ошор менен биз дагы сапатына карай иргеп, окшобогон түшүмдөрдү буйрутуп чыгарабыз. Кызыл гүл арагы, кызыл гүл чайы, кызыл гүл бөтөлкөлүү суусундугу, чөл кызыл гүлүнөн техниктер түрдүү жаңыча түрлөрдү чыгарып, кызыл гүл жыты бул түшүмдөрдө толук сакталып калды. А бирок керектөөчүлөргө чөл кызыл гүлүн керектетүүдө ачкычтуусу дагы эле базардын бул кымбаттуу чөл белегин моюндабастыгына кароо керек. Ал эми быйыл Жуңго борбордук телестанциясынын жаз майрам бирикме көңүл ачуу кечелигинде элге көрсөтүлүүсү эң ийгиликтүү сатылуу экени эч күмөнсүз.
чөл кызыл гүлү сансыздаган калк алдында кулпуруп ачылып, Такламакан четинен келген бул гоохар бир түндө жергиликтин өзгөчө түшүмүнөн жалпы элге таанылган шаңдуу өзгөрүштү башынан өткөрдү. Быйыл Шинжаң Керия ооданы Арал айлы Ванфан кыштагы инак көмөктөштүк кооперативи мол түшүм мезгилин тосуп алып, интернетте түз көрсөтүү ар күнү түштөн кийин маалында башталды. 2 тонна кызыл гүл чайы, 5 тонна кызыл гүл боткосу орому менен жөнөтүлүүнү күтүп турат. Эң алкоого алынганы кызыл гүл боткосу, кызыл гүл чайы. Азыр көптөгөн киши кызыл гүл чайын ажарландыруу майы, кызыл гүл суусу, тери асыроо түрүндөгү түшүмдөрдү жасоого колдонушат. Ошондуктан анын дагы көптөгөн ролу бар. Анын үстүнө анын жыпар-жыты кишини абдан өзүнө тартат. 2020 жылы университет бүткөн Рукиям журту Жоңго Шинжаң Керияга кайтып, көмөктөштүк кооперативин жетектеп түз өзгөртүп, түз көрсөтө баштаган. Ал кол телефон аркылуу Жоңгонун ар жериндеги интернет колдонуучуларга Такламакандагы жыпар-жытты жеткирди. Быйылкы кызыл гүл сатуу кирешебиз 3 миллион юандан 5 миллион юанга чейин болду. Кызыл гүлдүн колдонулуусу жана ролун негизинен көп киши билди. Ар кайсы чоң шаарларга чейин үгүттөдүк. Ошондуктан көмөктөштүк кооперативибиздин сатуу соммасы жогорулап, дыйкандардын кирешеси дагы барган сайын жогорулады. Рокиям Кожа Абдулланын түз көрсөтүүсүндө кызыл гүл айдоо башынан устаканага, андан түз көрсөтүүгө жеткен түрдүү атактуу түшүмгө айланды. Кызыл гүл боткосу, гүл чайы, ажарландыруу майы, кызыл гүл суюктугу сыяктуу 70тен ашуун жогору кошумча нарктуу түшүм ар бир тал кызыл гүлдүн наркын эселеп арттырды. Азыр 10 нече ишкананын 70 нече түрдүү түшүмү бар. Ажарландыруу түшүм желесиндеги түшүмдөр, азык түлүк желесиндеги түшүмдөр, ден соолук сактап күтүүнү желесиндеги түшүмдөр бар. Иш жүзүндө биз чөлдөшүүнүн алдын алып кумду жөнгө салуу чарбасынын курулмасын тескеп, кызыл гүл эгүү көлөмүн токтоосуз арттырып жатабыз. Ары желелеш түшүмдөрдү ачып өнүктүрүп жатабыз. Азыр түшүмдөрүбүздүн камдалуусу муктажды канааттандыра албай жатат десек дагы болот. Интернет сыртында Жоңго Шинжаң Керия чөл кызыл гүлүнүн жыпар-жыты да өзгөчө шаңын көрсөтүүдө. Жоңго Шинжаң Хотен Туанчаң тарыхый көчөсүн сейилдеген саякатчылар колдоруна кызыл гүлдөн тескелген сүт чай, кофе стакандарын бийик көтөрүп, сүрөткө түшүп, эстелик калтырган көрүнүштөрү дагы бир өзгөчө көрккө айланды. Бул өзгөчө кофейканада Рукиям созолонгон элдик күнүнүн коштоосунда көңүл коюп саякатчылар үчүн өзгөчө кызыл гүл кофесин жасап жатат. Бул жөнөкөй гана суусундук эмес, жибек жолундагы эки түрдүү маданияттын диалогу. Кофенин нукура ачуусу менен кызыл гүлдүн кушкер таттуу даамын камтып, саякатчылардын кол телефонунда өчүрүп жиберүүгө эң кыйбай турган ошол бир парча сүрөткө айланды. Бул кызыл гүл кофеси Шинжаң Кериянын гүл экономикасынын башталуу көрүнүшү гана. Туанчаңда Рукиямга окшош дагы көптөгөн чарба жаратуучулар бар. Алар жаратмандык менен чөл кызыл гүлүнөн түрдүү суусундуктарды жасап, өзгөчө палтокочторду чыгарып, маданият жаратмандык түшүмдөрүн долбоорлоп, бул чөл зирегинин чексиз мүмкүнчүлүктөрдү көрсөтүүсүнө өбөлгө жаратты. Биз кызыл гүл желегинен гүл боткосу, гүл чай, балтокочторду жасайбыз. Саякатчылар абдан жактырышат. Азыр ар күнү кыйла көп сатылат. Биздин жашообуз дагы кызыл гүлгө окшош барган сайын жакшыланууда. Азыр Шинжаң Керия ооданы маданият саякатында эбак кызыл гүл өстүрүү, гүл үзүүдөн таасират алуу, фото сүрөткө тартуу, сүрөт тартуу, көрүк тандоо сыяктуу толук телегейлешкен кызыл гүл салтанатынан турган кардарларды тосуп алуу желелештери дайындалып, гүлдүн жыпар-жытын жыттап үзүрлөнүүдөн өз колу менен жасоого чейинки өбөлгө түзүлүп, саякатчылар үчүн толук болгон эстеме чынжыры жаратылды.